Assalamu alaikum. Rahmatullah ve barakatuh. Başka direktör Mirza, siz bilen gayradan joluguşup, yüz görüşüp turganıma kuvanyçtamın. Sizler bilen gayrada daima hizmetdaşuga dayarbız. Kırgızstan bilen Birikкен Emiratlar ortasındagı mamileni, hizmetdaşuunu, ar taraптуу hizmetdaşuunu daima bundan da jogorku biyiklikке жеткизгенге biz daima umutulup turabız. Kırgızstan bilen Abu Dhabi Өнүктүрүү фондунун ортосунда дагы бир топ жакшы алкылыктуу иштер жүрүп атат. Буга чейин дагы биз иштешип келгенбиз. Бишкек нарын Торгар жолун камсыздап, баягы финансировать этип бергениңиздерди эсибизде. Мындан сырткары өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Abu Dhabi Кыргыз Инвестмент биргелешкен холдинг компаниясын түзөбүз деп сүйлөшүп, директорлор кеңешинин биринчи жыйыны ушул жылдын февралында болуп өттү, ийгиликтүү өттү деп ойлойм. Мен канааттануу менен белгилеймин. Мындан ары биргелешкен холдинг өз ишмердүүлүгүн ырааттуу жүргүзөт деп үмүттөнөбүз. Мындан ары биргелешкен холдинг өз ишмердүүлүгүн ырааттуулантат деп ойлоймун. Биз тараптан кандай жардамдар керек болсо, мен жеке өзүм көзөмөлүмө алып, эки холдингдин ортосундагы ишмердүүлүктү тез арада жылдырып, кандай бир проектлер болсо бардыгындай чоң проектлерге жумшаганга, ошонун баарын көзөмөлдөп турганга мен даярмын. Урматтуу башкы директор мырзам да сөздү кезегиңизге берейин. Камыт раис Шакырлы Кадил. Урматтуу президент мырза, ошол сиз менен жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын жана сизге терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле биздин Абу Даби Өнүктүрүү фондунун башкаруу кеңешинин төрагасы Шейх Мансур бин Заевдин ысык саламдарын сизге жеткирип коюуга уруксат этиңиз. Ошондой эле мен сизге ушундай өзүмдүн жеке ыраазычылыгымды билдирип кетсем, себеби сиз бизге ушундай ар дайым тапшырма коюп келдиңиз. Ошол биздин өнүктүрүү фонду менен Кыргыз Республикасында ийгиликтүү инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча. Ошондой эле урматтуу президент мырза, мен азыр көрүп турам, сиз бул биргелешкен холдинг боюнча баардык ийне жибине чейин маалыматыңыз бар экен. Бул деген бизге өзгөчө жогорку жоопкерчиликти дагы арттырып атат. Бул деген биз азыр күчүбүздүн барышынча аракетибизди жумшап жатабыз, бирок бул жолугушуудан кийин мындан да көбүрөөк аракеттенүүгө бизге мындайча айтканда мотивация берип атат. Ошондой эле президент мырза, ошол сиз көрүп атасыз, Бириккен Араб Эмираттар менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы кызматташтык бул компаниядан дагы мүмкүнчүлүктөрү жогору экенин жеке билесиз. Мен ошол өзүбүздүн фонддогу жумушчу топко ар дайым эскертип келем. Бул биргелешкен холдингди ийгиликтүү ишке ашыруу биздин өзгөчө милдетибиз болуп саналат. Дагы бир жолу ырастап кетсем, биз өзүбүздүн колубуздан келген бардык аракеттерди жумшайбыз. Ушул биргелешкен холдинг компаниясы ийгиликтүү ишин баштайт деп. Ошондой эле жана сиз эскертип кеттиңиз, ошол жана Бишкек нарын Торгар жолун реконструкциялоо боюнча биздин фонд каржылоо амалдарын жүргүзгөн, ийгиликтүү проектти ишке ашырганбыз. Ошондой эле мен сиздин алдыңызда дагы бир ирет ырастап кетсем, биз мындан башка проекттерди, долбоорлорду дагы карап чыгып, аларды ийгиликтүү ишке ашырууга даярбыз. Дагы бир жолу урматтуу президент мырза, сизге терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушул жеке кабыл алып, сиз менен жолугушууга мүмкүн болгон. Камыт раис Шакырлы Кадил.